Бүгін өкмөттүн жыйынында жазгы талаа жумуштары туурасында баяндаманы угум алында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн бүгүнкү жыйынында Айыл банктын башчысын иштен алам деп коркутту. Министрлер кабинетинин жетекчиси аталган банктын айыл чарба өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген насыя берүү боюнча ишин сынга алды. Кезекте 14 000 адам турса, алардын 1000ден ашууну гана насыя алган. Банк жетекчиси абалды түшүндүрөйүн деген өкмөт башчы аны кагып койду. Белгилүү болгондой, быйыл дыйкандарга берилчү насыялар мурдагы жылга салыштырмалуу 450 миллион сомго аз берилген. Сооронбай Жээнбеков акча бар туруп 15 000 деген адамдын кезек күттүрүп жатканын түшүнө албастыгын айтты. Ошол эле учурда жеңилдетилген насыялар деген аты гана болбосо, тааныш билиш аркылуу берилип, карапайым дыйкандар зарыгып күтүп жатканында айтылып жүрөт. Жалпы эле дыйкандарга бериле турган насыя кардарлар кабылган көйгөйлөр жана карыз акчанын жемиши тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берген турат. Исмат, өкмөт башчынын Айыл банкты сынга алганына канчалык жөндүү экенин кызыгып көрдүңүзбү? Себеби аталган банкты айыл чарбага жардам катары насыя берип келаткан деле кабарыбыз бар. Айыл банктын насыя берүү кызматына кардарлар канчалык ыраазы экен? Рахмат Назик, ошол айыл чарба багытындагы насыялар боюнча Айыл банктын убагында кардарлар карыз акчаны убагында ала албагандыгы тууралуу маалыматтар буга чейинки жылы массалык маалымат каражаттарына жарыяланып келген. Буга чейин деле кардарлар убагында акчасын ала албагандыгы тууралуу нааразычылык ойлорун билдиришкен. Бүгүн эле биздин каналга Нарын областынан көрүүчүлөрүбүз байланышка чыгып, ушул насыя маселесинде өзүнүн чакан ишкердик тармагын өнүктүрүүгө акчасын ала албай, жанагы убакытты созуктуруп, башка бара турган жери калбагандыгы тууралуу бизге байланышка чыкты. Нарындык ишкерлердин айтымында алар төлөөгө мүмкүнчүлүгү болгону менен ошол кезек күтүүнүн көптүгү, ошондой эле Айыл банктын кардарларга болгон мамилеси аябай кайдыгер болгондуктан ал банкка ишенимибиз деле акыркы убактарда төмөндөп кетти. Ал жакта кардарларга болгон мамиле аябай начар деген пикирлерин айтышты. Алардын жергиликтүү Нарындын жашоочуларынын пикиринде ушул 2007-жылдын ушул акыркы 5 айдын ичинде 86 гана киши жеңилдетилген насыя алыптыр. Ал эми 365 кишиди 500гө жакын киши кезекте турат экен. Бирок алар кээ бир банктын кээ бир негиздери менен убакытты созуктуруп, убагында кара насыяларын ала албай жаткандыгындагы айтып өтүштү. Азыр ошол Нарындан бизге байланышка чыккан көрөрманыбыздын кебине кулак салсак. Биринчисинде 10% алайын деп барсам, апрель айында барганмын. Барсам акча келе элек, ито элдер деген аябай очередте, сиз деген андай болсо компьютерге тизмеге алып коеюн, сиз 385 очередь болосуз деп анан мени компьютерге жазган. Буга чейин 42 эле январь айынан бери 42 эле киши кредит алды. Андан бери акча которун эле, канча сом которору бизге белгисиз деп ошентип мага айтышкан. Чындыгында бул Айыл банк кадыргөмү чоңдор алабы, мен эч бир түшүнө албай койдум. Карапайым элге мындай бир эме кылбайт да, менин оюмча. Ал эми банк өкүлдөрү болсо кардарлардын мындай сын айтуусуна кошулушпайт экен. Себепте канча акча банкта бар болсо, ошончо каражатты убагында жеткирип бергенге аракеттенип жатыр. Мунун негизги себеби акча сурап кайрылган керектөөчүлөрдүн саны көп. Ал эми ага салыштырмалуу акчанын көлөмү аз болгондуктан ушундай коомчулукта түшүнүксүз ойлор пайда болду деген пикирлерин айтышты. Эми Исмат, элге берилүүчү насыялардын азаюусу эмнеге байланыштуу болуп жатыптыр? Бул тууралуу биз Айыл банктын бөлүмүнө кайрылып, ал жактагы пресс кызматынан, маалымат кызматынан кабар алганга аракет кылдык. Бирок алар азырынча бул тууралуу маалымат берүүдөн карманып турарын айтышты. Анын эмне себептен мындай чечимге келгендиги тууралуу түшүндүрмө берүүгө дагы бизге жооп берген жок. Азыр ушул Айыл банктын өкүлүнүн айткан сөзүнө азыр кезек берсек. У нас сейчас нет комментариев. Биз насыя акчалардын азайып жаткандыгы тууралуу азырынча маалымат берүүдөн карманып турабыз. Эмне үчүн бул жылы насыя акча аз болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты кийинчерээк сөзсүз беребиз.
Айыл банктын кредит берүү системасында кардарлардын жоопкерчилиги кандай каралган экен? Алардын насыя алуу мүмкүнчүлүгү эмне менен өлчөнөт? Кардарлар айыл чарбаны өнүктүрүү максатында бул жерде өсүмдүк өстүрүүчүлүк, айылды каржылоо долбоору жана мал чарбасы багыттары боюнча Айыл банктан атайын насыялар берилет. Бул тармакта 12 айдын ичинде 100 000 сомго жетпеген акча каражатын алган адамга жанагы күрөөгө коюу каралбайт экен. Андан тышкары ушул берилген акчаны максатсыз пайдаланган кардарларга ушул жанагы айып пул эсебинде 10% кредиттин 10% өлчөмүн 30%га чейин көбөйтүү каралган экен. Себеп дегенде ар бир акчанын максаттуу колдонушу Айыл банк тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынып турат экен. Андан тышкары Айыл банк агронасыялар, керектүүчү насыялар, социалдык насыя продуктыларын колдоого дагы өздөрүнүн каражаттарын жумшап турат экен. Мындан тышкары ушу бир жылда ушул 2017 жылдын ичинде айыл чарбага жумшала турган пландалган акчанын жалпы суммасы $1 миллиард чейин жетет экен. Бул тармакта көбүнчө Айыл банктын өкүлдөрүнүн пикиринде кээ бир кардарлар акчаны алып туруп, аны башка бир тармактарга иштетип, анын убагында кайтара албагандыктан ушул кардарлар арасында пикир келишпестиктер чыгып, ошонун айынан дагы ар кандай жанагы маселелердин чечилбей турган жолдоруна дагы бүгүнкү күндө кабылып жаттыр. Ал эми жылдарын айтып кете турган болсок, Айыл банкта 2 жылдан 10 жылга чейинки убакытта берилет экен. Алардын канчалык убактысы эрте же болбосо убактысынан мурун төлөп койгон кардарларга бир топ пайыздык ченемдер төмөндөтүлүп, жардамдар дагы берилет экен. Бул тармакта жанагы жеке секторду өнүктүрүү, жеке ишкерликти өнүктүрүү багытында дагы айылдагы ишкерлерди колдоо максатында дагы атайын долбоорлору иштеп жатат экен бүгүнкү күндө. Дыйкандарга бериле турган насыя, кардарлар калган көйгөйлөр жана карыз акчанын жемиши тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов менен баарлаштык.